Нуржигит Кадырбеков, чоң атам. Чоң атам, азыр ойлоп көрсөм кыргыз дөөлөтүнүн өзүнчө бир энциклопедиясы экен. Тарыхты, санжыраны, салтты, адепти, динди, мамилени, эң башкысы тоголок жетим чоңойгондуктан турмушту терең билчү. Ок жамгырдай жааган согуштан аман келгенине чексиз шүгүр. Беларусь фронтунда кыл чайнашкан майданга кирип, 2 жолу ок тийип, катуу жараат алган. Ошого байланыштуу мыйзам боюнча согуштан бошотулган экен. Бирок улам арыз жазып, суранып жатып кайрадан фронтко киргем, деп калчу жарактык. Ошол бойдон согуш аяктаганча колунан куралын таштаган эмес. Бомбабы же гранатабы айтор жарылып, денесине кирген темир чачырандылары өмүр бою кыйнады. Каарлыктан улам арыктап, көк тамырлары көрүнүп калган, колундагы бөлтөйгөн темир сыныгын мен да далай жолу кызыгып кармагам. Жаштыгында операция кылып алып коюу сунуш айтылса, эчтеме эмес деп көктүгүнө салып макул болбой койсо керек. Күн суукта кээде өз айткандай, осколка сыздаткан колун ушалап, кыйналганын билдирбөөгө тырышып, эрдин кымтып бир топко турчу. Колунда чоңоюп, тарбиясын татып, жан дүйнөсүндөгү жана акылындагы ошончо кенчтен үлүш алып калганыбызга канемет. Чоң атам тууралуу бир аз гана ант романында жаздым. Каармандын чоң атасынын прототиби өз чоң атам, Ади Акназар уулу. Жаныңыз бейиштен болсун ылайым, менин каарманым жана баатырым. Бүгүн сиз жана сиздин замандаштар канын төгүп, жанын садага чаап жеткен жеңишти майрамдап отурабыз. Ушул мээнетиңерди актап, татыктуу урпак болсок экен. 9 май 2020 жыл.